Салам достор, бүгін 22 июнь 2025 жыл Бишкек шаары авторына кірем. Базар шоу каналы жана ушу силердин суранычыңар боюнча кыргыз учетундагы спринтерлерди тартып баштадым. Мына кыргыз номерда биринчи спринтер жылы 98, объем 2,9, дизель басы 920. Каналга катталып сөзсүз лайк басып койгула. Жана ушу мен базарда арлап жүрүп 180 миңге сапат көрдүм. Ошондой видео чыгарам. Азыр буюрса ошого жакындап атам. Андыктан видеону до конца көрүлү. Да, bir жолу чыгарып койдум кагыздарды. Жылы 98, объем 2,9, басы 920 миң срочно. 180 миңге сапат көрдүм, ошону көрүп таң калып калдым. Ошондо чыгарып берем. Коробкасы механика. Борттун ичи ушундай абалда. Двускатный. Борттун узундугу бир 5 метр чапкан да. Каналга катталып сөзсүз лайк басканды унутпагыла. 04 регионда да бир спринтер. Двускатный бул да. Борттун абалы ушундай. Көбүңөр сурана кыргыз учетунда тарттып. Дубль кабинасы экен, кожаный салон. Коробка механика. Пробег 224 миң, жылы 2013, объем 2,7, басы 25 миң доллар экен. Бирок учет Кыргызстанда. Эми арзаныраак издегендер үчүн мына арзаныраак вариант бул. Мен оюм боюнча ушунун басы бир 7-8 миң доллар окшойт. Бишкектин учетунда экен. 7 миң доллар дейт. Жылы 96, объем 2,9 спринтер. Расход 10-12. Состояниесі орто екен. Двускатный. İçinde мындай малга ылайык болгон үстүңкү этажынан бери бар экен. Кийинки спринтер 04 регион, жылы 2021. Жок, 2001, объем 2,2, срочно басы 820 миң. 2017 жылы келген дейт. 2017 жылы Кыргызстанга келиптир. Басы 820 миң. Коробка механика, дубль кабина, односкатный. Борттун абалы ушундай. Азыр буюрса 180 миңдик сапокода жакындап атабыз. Видеону до конца көрөсүңөр. Спринтер Rex дейт. Пробег 220 миң, жылы 2008, басы 13 миң доллар. Свежий перегон дейт. Бирок учет Кыргызстан. Коробка механика. Односкатный. Үстү бийиккен башкалардан караганда. Андай эки спринтер, бунун учету Германия экен, башка Кыргызстан эмес. Двускатный, борттун узундугу 5 метр чыгат экен. Коробкасы механика. Жылы 2004, объем 2,7, басы 13 миң доллар. Астына 13 деп жазып коюптур. Срочно дейт. Номерлары көрүнүп. Андан кийинки спринтер Кыргызстандын учетунда Нарын шаары.
Baası 10 bin dolar ekan, baası жылы 2005, объем 2,4 ekan. Almashu жолдору бар дейт. Расход 10-12. Baası 10 bin dolar. Sprinter. Коробкасы механика, дубль кабина. Дубль кабина биягында да, биринде да эшик бар экен. Двускатный. Борттун içinde запаскасы да жатат. Каналга каттап сөзсүз лайк басып болот. Жана 180 миңдик сапакка да жакында калдык. Дагы бир спринтер Бишкек шаарында учат. Объем 2.7, жылы 2003, baası 16.300 dolar. Коробка механика, дизель менен жүрөт. Самосвал şey. Двускатный самосвал. Ушунун эле германский учет турат. Германиянын учетунда. Ушунун жанында Россиянын учетунда да бир ушунда чыгарабыз азыр. Бул да самосвал двускатный. Дубль кабинасы бар. 3 эшиктүү. Baası 15 bin dolar. Жылы 2006. Жылы 2002 объем. Мына arkadaş. Baası 15.500 dolar. Номерларга чалып келе, ушунун эле Россиянын учетунда бул договорный экенин чыгарып. Мына эми 180 миңдик сапакада келдик. Кыргызстардын учетунда. Ишенмегендер үчүн сразу басын чыгарып коеюн. Карагыла. 18 pi 180 1800 18.000 180.000. Мындай ноль жок. 180 миңге сапок. Жылы 92, объем 2.9, дизель, механика, расход 8 ашат. Номерлары 990 42 15 55. 180 миңге сапок менен чындыгында көрүп таң калып калдым. Алдыңкы бампери жок экен. Учет Кыргызстан 180 миңге татыктуу. Салондору ушундай. Борттун абалы жакшы эле экен. Односкатный. Билем, вложение керекпи, кереги жокпу, кызыккандар өзүңөр чалып койгу. Жок, 180 миңге нормальный баада. Андан кийин да бирдеке айтып коеюн. Каналга да ошо порталдардын видеосу чыгат. Балким уже чыгып калды. Кирип көрсөң болот. Если что, астында ссылка калтырып койдум. Ошо ссылканы басып эле кирсең болот. Комментарийге кирсеңер, эң биринчи комментарий. Мына 180 миңге. Бушуга окшогон эле бир көк түстөгү сапак турат. Ошону дагы чыгарып коеюн, баасын салыштырып коеюн. Мына 2.9, объем жылы 94, baасы 14.100 dolar. Бирок мунун состояниясы тигиден бир кыйла өйдө. Baасы дагы канча эсе өйдө экен, бирок мунун деле дубль кабинасы бар, тигиники деле дубль кабина болчу. Бул двухскатный экен. Борттун ишин көрөм дегендер үчүн. Борт аябай эле бийик экен үстү. 5 метр чыгат го жөнүндө. Кийинки спринтер, бул да Кыргызстандын номерунда, Бишкек шаары. Жылы 98, объем 2.9, baасы 12.700 dolar. Жылы 98, объем 2.9, 12.700 dolar.
двускатный. Кийинки спринтер башка өлкөнүн учетунда кайсы өлкө экенин билгендер жазып койгула. Борттун абалы ушундай ичи. Үстү жабык. Кожаный сол эмес, четтери кожа, ортосу чүпүрөк эле. Жылы 2018, объем 2.2, пробег 402 миң, баасы $22.000. Кеми бар дейт кыскасы. Каналга катталып сөз туралы лайк басып коелу. Мына холодильник сыгандоо үчүн кыргыз учетундагы холодильник. Баасы $10.500, жылы 2000, жылы 98, объем 2.9, 222 миң, 662 миң пробег. Холодильник сыгандар değişip калат. Коробкасы механика. Бул жерин değişip экен. Жана артынан ачылат. Бул бетинде ачылып экен. Кийинки спринтер самосвал экен, кыргыздардын көлдүн учетунда. Sen bula gelsin ha. Ооба. Bardamaysan tapar olur mu? 2001, 2.2, $15.000. Кыргызстандын ордунда $15.000. Кийинки спринтер бул мындан арзаныраак экен, $12.000. Жылы 96, объем 2.9. Номерлары көрбөй алгандар үчүн. Негизи көбүңөр айтасыңар, номерлер көрүнбөй кетет, тияк депчи. Өзүңөр шашпай паузаны басып көрсөңөр болот. Кожаный салон. Двускатный. Үстүндө лестница бар экен. Лестница ачып, могу үстүндө дагы атайын жүк койгонго багаж сыяктуу ушундай эмес бар экен. Борттун ичи асты жаачы, мал ташып жүргөн спринтер экен. Учет Кызылкөл. Бул видео аябай кызыктуу болот деп ойлойм. Каналга катталып лайк басып унутпаңыз. Үстү жабык спринтер. Бул дагы бул нарындын учетунда. Дубль кабинасы бар. Коробка механика. Баасы $11.500, 2, объем 2.2. Номерлар көрүнбөй калышы негизи кыргыз учетундагы спринтерлер салыштырмалуу арзандар деле бар экен, кымбаттар деле бар экен. Бирок жанакы 180 миңдик сапок мен дагы эле таң калтырып койду, дагы эле таң калтырып кетип болчу. Же срочно акча керекпи билбейм. Кийинки спринтер 900 миңдик спринтер экен бул. 2.9, 5 ступка коробка механика. Баасы 900 миң деп оңдоп коюптур. Убагында 970 миң деп жазып, 900 миң деп оңдоп койгон окшойт. Салон ушундай абалда, состояниясы аябай жакшы экен. 900 миңге стоит деле го деп тартып көрүшөк. Анын астı кенеси кош дөңгөлөк двускатный экен. Борттун абалы көрөсүңөр, борттун абалы. Чөп ташып жүргөн спринтер экен, асты жыгач. Акыркы жолу чөп ташыган окшойт да, чөптөн калдыктар калкалыптыр. 900 миңге татыптыр деп ойлойм. Мен негизи баалар арзан экен, таң калдым. 900 миңге деле портер деле алса болот. Мындай деле алса болот. Ага караганда ушул жакшы болот деп ойлойм. Бирок баарынан да таң калган 180 миңдик сапокко дагы эле таң калып кетем да.
Кийинки спринтер Бишкек шаарындагы учет. Жаңы краскаланып тур. Красканын жыты да эле жыттанып атат. Мындыр асты жаач. $12.000 дейт. 2004-2007 механика. Пробег 54.000 деп коюптур. Билбейм чынбы жалганбы. Баасы $12.000. 900 миндик менен тиги экөөнүн баасын салыштыргыла, состояниясын салыштыргыла. Кийинки спринтер бул да кыргыздардын учетунда. 2.7 объем 2.7 жылы 2001, баасы $14.555. Маркасы 616 деген марка. Двускатный. Бул деле акыркы жолу чөп ташкан окшойт да, чөптүн калдыктары турат.